Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Мендеги мекенге болгон сүйүүнү ойготкон эки инсан. Мени мекен үчүн ыйлаткан эки инсан. Менин бир нерсе боло электе кетем деп чыга калчу адатымды кетпейм деп көкбеттенип кыйынчылыктарга да мекенге жармашып турууга үйрөткөн эки инсан. Айсулуу Тыныбекова, Айсулуушка Риодо ыйлап кечирим сураганда да мен Канадага кетем деп ээлигип жүргөм. Ыйладым, кетпейм дедим. Былтыр да кетем башка жака. Тажадым ушу акмак өкмөттүн кордуктарынан деп жүргөндө Садыр Жапаров боштондукка чыгып, элим чыйпылыктап кайра мекенибизди сактап калалы тиги жуттардан деп жатып акыры акыйкат орноду. Ошондого элге берип жаткан сөздөрү мени Садыр Жапаров экинчи ирет ыйлатты. Дагы ыйладым, кетпейм дедим. Мендеги мекенге болгон сүйүүнү ойготкон эки инсан. Бактыгүл Иманбек кызы. Мына сага жаңылык. Эми аскерге кыздар дагы бара алат. Куралдуу күчтөргө кызмат өтөш кыздарды ыктыярдуу чакырууга эч кандай тоскоолдуктар жок. Бул тууралуу маалыматты башкы штабтын башкы уюштуруучулук мобилизациялык башкармалыгынын башчысы Канатбек Шамыров билдирди. Ал бул тууралуу билдирүүнү Бишкекте болгон басма сөз жыйынында айтты. Анын айтымында жашы 19 жаштан 40 жашка чейинки аялдар эркектер менен бирдей эле даражада аскер кызматын өтөөгө укугу бар. Штабтык жумуштар, телефонисттер жана башкалар бар. Ушундай кызматтарга аларды чакырууга болот. Бирок бул офицерлерге тиешеси жок. Аял офицер бул башка категория. Согуштук аскер бөлүктөрүндө аялдар кызмат өтөй албайт, бирок калган бөлүктөргө кызмат өтөөгө укуктары бар, дейт Шамыров. Мындай жаңылыкка социалдык тармактардын колдонуучулары ар кандай пикир калтырышууда. Кээ бирлери анда эркектер эмне кылат деген суроо салса, кээ бирлер аскерге баруудан баш тарткан азаматтар көп болуп, эми аялдар чакырыла баштаган го деп кабатыр болушкан. Кыргыз-Кытай чек арасы убактылуу жабылат. Кыргыз-Кытай чек арасы 19 сентябрдан 21 сентябрга чейин жабылат. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан кабарлашты. Буга Кытайда күздүн орто ченин майрамынын белгилениши себеп болууда. Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торы-Карт менен Эркештам көзөмөл өткөрүү бекеттери транспорт жана жүк алуу өткөндөр үчүн убактылуу жабылат деп айтылат маалыматта. 22 сентябрдан баштап чек ара пунктулары санитардык алгоритм менен ишин жандантат. Тагыраагы жүк ташуучу автоунаалар Кытайдан Кыргызстанга кайрадан өткөрүлө баштайт. Мамлекеттик чек ара кызматы өткөрүү пункттары Кытайдын Кыргызстанга товарларды ташууну гана караган атайын алгоритм боюнча иштей турганын эске салды. Чолпонбек Абыкеев: жакын арада өлкөдө кээ бир окуялар болот. Жакын арада өлкөдө айрым окуялар орун алат. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев биринчи радионун эфиринде билдирди. Митингдер болот деген чакырыктар бар. Бул адамдар алдын алуу үчүн укук коргоо органдарына чакырылган. Муну саясатчылар дароо эле кысымга алып жатышат деп чыгышты, деди ал. Ал 30 жылдан бери бийликте турган, мамлекеттик кызматтарда отурган жана дагы эле жогорку кеңешке шайланууга аракет кылып жаткан саясатчылар тууралуу да сөз кылды. Менимче алар муну атайлап жасап жатышат. Аларга пиар эле керек. Эң арзан пиар бул алардын кыйкырыгы. Аларды суракка чакырса камоо аракети болуп жатат. Бийлик саясатчыларга кысым көрсөтүп жатат деген эле кыйкырыктары. Массалык маалымат каражаттар ал жакка чуркап бул тууралуу маалымат жазышууда. Алар муну менен өздөрүнө упай топтоп жатышат, деди Абыкеев. Абыкеев эл анархияга жакын экенин да кошумчалады. Эртең 100 000 адамды чогултуп бийликти басып алабыз деген сөздөр анархия. Алардын артында миңдеген адамдар турат деген дооматтар анархисттик аракеттер. Биз мындан арылып демократияга келишибиз керек. Биз мыйзамдарды сыйлашыбыз керек, деди ал. Сооронбай Жээнбеков 3 саатка жакын сурак берип чыкты. 18 сентябрда экс-президент Сооронбай Жээнбеков УКМКга суракка чакырылганы белгилүү болгон. Ал сурактан чыкканын Сводка пресс басылмасына булактары билдирди. Жээнбеков УКМКда болжол менен 3 сааттай болду. Бул иш кумтөргө байланыштуу. Буга чейин ал 12 августта да сурак берген. Булак Назар Ньюс. УКМК парламенттик шайлоо учурунда алдамчылык фактысы боюнча Нарын шаарынын мэри Самарбек Болотбеков кармалды. 2020 өткөн өлкөнүн парламенттик шайлоо учурунда алдамчылык кылуу фактысы боюнча Нарын шаарынын мэри Самарбек Болотбеков кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык, УКМК тарабынан 2020 өткөн парламенттик шайлоодо ири суммадагы акчаны алдоо жана мыйзамсыз алуу фактысы кайрадан аныкталган.
Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү жана өлкөнүн парламентинин экс-депутаты Руслан Чойбеков тарабынан депутаттык мандат үчүн $300,000 өлчөмүндөгү акча каражат алынып, арыз ээсине өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген. 2021 жылдын 18 сентябрында жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жана алынган далилдердин натыйжасында Бишкек шаарынын Свердлов районунун мурдагы акими, учурда Нарын шаарынын мэри Самарбек Болотбеков өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык беренеси боюнча алдамчылыкка катыштыгы бар деп шектелип, УКМКнын тергөө камак жайына киргизилди деп жазылат маалыматта. Булак Чекиткейжи. УКМК чек ара кызматкери досунун өлүмүнө шектелип кармалды. Чек ара кызматынын аскери адам өлтүрүүгө шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан кабарлады. Билдирүүгө караганда 18 сентябрда Баткен областынын Лейлек районуна караштуу эски Оочу айылынын четинен эркек кишинин сөөгү табылган. Анын өлүмүнө шектүү катары УКМКнын чек ара кызматынын эмгек өргүүсүндө жүргөн СП аттуу аскер кызматкери кармалды. Алдын ала маалыматтарга караганда 17 сентябрь күнү аталган аскер кызматкери эки досу менен үлпөт тойдон кайтып келе жатып уруша кетишкен. Алгач достор кайым айтышып, кийин мушташканга чейин жеткен. Жыйынтыгында достордун бири көз жумган деп айтылат билдирүүдө. 18 сентябрда аскер кызматкери укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан кармалган. Учурда окуя боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Спутник Чекиткейжи. Жапаровдун саммитте сүйлөгөн сөзүн орус саясатчылары кескин сындап чыгышты. 16 сентябрда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында Жааматтык коопсуздук боюнча кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин кезектеги саммити болуп өттү. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмандын төрагалыгында өткөн саммитке уюмга мүчө өлкөлөрдүн башчылары, анын ичинде Кыргыз өлкөсүнүн президенти Садыр Жапаров да катышты. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин видео байланыш аркылуу катышкан. Жыйындын жүрүшүндө Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасындагы көйгөйлүү маселени көтөрүп чыкты. Ал аталган чек ара аймагындагы чыңалуунун сакталып турганын белгилеп, уюмга мүчө бардык мамлекеттерди буга өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Мындан тышкары региондогу абалды эске алуу менен бир катар сунуштарды, анын ичинде ЖККга мүчө болгон мамлекетке уюмга мүчө башка өлкө тарабынан куралдуу кол салуу болгон учурда уюмдун алкагында ыкчам чара көрүү жана чечим кабыл алуу механизмдерин иштеп чыгууну сунуштаган. Аталган окуядан көп өтпөй орус басылмаларында өлкө башчы Садыр Жапаровдун саммитте айткан жогорудагы сунушуна ар кандай баасын берген орусиялык саясатчылардын жана эксперттердин билдирүүлөрү тарады. Алардын арасынан биринчилерден болуп Мамлекеттик Думанын коргоо комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Александр Шерин пикирин билдирди. Орусиядагы басылмалардын бирине берген маегинде ал Садыр Жапаровдун демилгесинен кандайдыр бир маанини көрбөй турганын билдирген. Кыргыз өлкөсү менен Тажикстандын ортосундагы тирешүүлөр Орусиянын коопсуздугуна эч кандай таасирин тийгизбейт. Албетте, ЖККга мүчө мамлекеттер ар дайым ынтымактуу команда болуп, бири-биринин коопсуздугу үчүн иш жүргүзүшү керек. Кандайдыр бир карама-каршылык жаралса, аны чечүүгө аракет кылышы керек. Бирок ЖККга мүчө мамлекетке уюмдун курамындагы башка бир өлкө тарабынан куралдуу кол салуу болгон учурда уюмдун алкагында ыкчам чара көрүү механизмдерин иштеп чыгуу сунушу жааматтык коопсуздук маанисин камтыган келишимдин принциптерине туура келбейт деп билдирген ал. Ошондой эле Александр Шерин Кыргыз өлкөсү менен Тажикстан ич-чара жаңжалдарын өз алдынча чечип алышы керектигин айтып чыккан. Ал эми Орусия алардын ишине кийлигишпеш керек деген оюн билдирген. Алар тез арада тил табышканы жакшы. Бул абалда Орусияны ыңгайсыз абалга калтырбашы керек. Орусиянын аралашуусун үмүт кылуу бул үй бүлөдөгү апаңды жакшы көрөсүңбү же атаңдыбы, байкеңди тандайсыңбы же эжеңдиби деген мисалга окшош болуп калбайбы? Орусия кантип бир тарапты тандап кете алат, бул таптакыр туура эмес нерсе деген ал. Ал эми подсоветтик изилдөөлөр борборунун илимий кызматкери Станислав Причин дагы Садыр Жапаровдун сунушун күмөн саноо менен карай турганын айтып чыккан. Садыр Жапаровдун бул сунушу бир аз абсурд сыяктуу сезилүүдө, анткени уюмга мүчө өлкөлөрдүн позициясы окшош жана тышкы коркунучтарга бирге жооп беришет. Бирок кыргыздар бул жаатта дайыма өзгөчө аракеттеги өлкө болуп келет. Эске салсак 2010-жылдагы Ош окуясында ошол учурдагы лидер Роза Отунбаева дагы жаңжалды чечүүгө ЖККнын аралашуусун суранган эле.
Ал эми учурдагы сунуш коңшулар менен болгон маселени өз алдынча чече албагандыктан жоопкерчиликти башкаларга оодара коюу аракети гана деп билдирген Притчен. Мындан тышкары ал Орусия кыргыз тараптын мындай демилгесин колдобойт деп эсептээрин белгилеген. Тажикстан Ооганстандан келип жаткан коркунучтарга каршы күрөшүүнүн алдыңкы сабында экендигин эсибизден чыгарбашыбыз керек. Анткени алар Борбор Азиядагы Ооганстан менен чектешкен эң узун чек арага ээ. Ал эми кыргыздарда мындай көйгөй жок. Ошондуктан Орусиянын аскердик жардамы биринчи кезекте Тажикстанга келет. Ал бул нерсе кыргыздардын тынчсыздануусун жаратат деп кошумчалаган Станислав Притчен. Мөөнөтүнөн мурда отставкага кеткен экс-президент каза болду. Алжирдин экс-президенти Абделазиз Бутефлика 84 жашында каза болду. Бул тууралуу учурдагы мамлекет башчысы Абделмажид Теббун билдирди. Белгилей кетсек, 2019 жылдын апрелинде 1999 жылдан бери бийликте турган Бутефлика нааразычылык акциялардан улам мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Мурдагы премьер-министр Абделмажид Теббун өлкөнүн жаңы президенти болуп шайланган. Саясий кризис Алжирде 2019 жылдын февралынын аягында 82 жаштагы Абделазиз Бутефлика 2013 жылы инсульт алганына карабай 5-чи президенттик мөөнөткө талапкер болууну чечкенден кийин тутанган. Ошондон улам өлкөдө өкмөттү түп тамырынан бери алмаштырууну талап кылган массалык нааразычылык акциялары каптаган. Бутефликанын кетем деген убадасы да, армиянын президенттик кызматты бош деп жарыялоо чакырыгы да элдин нааразычылыгын басаңдата алган эмес. Булак Назар Ньюс.